Жыл сайын ички иштер органдарынын кызматкерлери 1-ноябрь күнү өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилешет. Майрам 1924 дал ушул күнү Кара Кыргыз автономиялуу облусунда ички иштер министрлигинин сунушу менен 1993 бекитилген. Бүгүн мына ушул кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө туура 98 жыл толду. Ага утурлай Жалал Абад облусунда салтанаттуу иш-чара өттү. Эгемендүүлүгүбүздүн туусун бийик көтөргөн Кыргызстаныбызда 30 жыл içinde Kırgız milisiyası kılmışlık menen küreşүүдө, elibиздин коопсуздугун коргоодо жана алдын алууда эбегейсиз чоң иштер жасап, мамлекетибиздин түптүүлүгүн, экономикасын көтөрүүдө зор салымдарын кошуп берип жатат десе жаңылышпасам керек. Өлкөдө орун алган социалдык, экономикалык, саясий шартта жоопкерчилик мындан да күчөдү. Ошондуктан милицияда өз кесибин сүйүп, ага жоопкерчилик жана абийир менен мамиле кылып, курч маселелерди тиешелүү деңгээлде жана өз убагында чечкен кесипкөйлөр көп. Мындай кызматкерлер бүгүн кесиптик майрамга утурлай атайын наамдар жана ардак грамоталар менен сыйланды. Алардын катарында Индира Көкүнбаева да бар. Ички иштер органдарына 2006 жылдан бери эмгектенем, 17 жыл. Бул түшүктүү жана сыймыктуу жумушум менен сыймыктанам абдан. Бүгүнкү күндө кадр кызматкеринин мыктысын төш белгиси менен сыйландым. Эмгегимдин өзүрү болду деп эсептейм. Келечекте дагы алдыга койгон максаттарым бар. Ошо максаттарымды орнотканга талыкпай эмгектенем. Кыргызстандын басып өткөн жолунда ички иштер органдары жарандарды коргоодо жана мамлекеттин өнүгүшүнө маанилүү ролду ойнойт. Бүгүнкү күнү миңдеген милиция кызматкерлеринин ишине болгон эрктүүлүгү жана кайраттуулугу менен өз өмүрлөрүн, ден соолуктарын тобокелге салып, бычактын мизинде туруп кылмыштуулукка каршы турууда. Мындай орган кызматкерлери үчүн мамлекет тарабынан түзүлгөн шартта акыркы жылдары алдаганча жакшырууда дейт мындагылар. Акыркы жылдары милицияларга көңүл бурулуп атат, жакшы карап көрсөк техника берилип атат, кийим берилип атат. Жакшы нерселер болуп атат. Үй салынды мына акыркы жылдары, милиция кызматкерлерине үйлөр салынып атат дегендей. Өзгөчө мына акыркы жылдары 2 жылдан бери жакшы көңүл бурулуп атат милицияга. Мына жакында да президентибиз эме кылып кетти, указга кол коюп. Биздин милиция кызматкерлерге надбавка деп, мында болсо бир чоң биздин милиция кызматкерлерге поддержка болот деп. Эске салсак, Жалал Абад облусунда 1000ден ашуун милиция кызматкерлери калктын коопсуздугун камсыздайт. 9 айдын жыйынтыгы боюнча алып караганда, аталган кызматкерлер үчүн облустун бардык район шаарларында 24 объекти курулган. Ушул тапта калктын арыз-муңун кабыл алып, жерлерде 10 милициянын көчмө кабылдамасы иштеп келүүдө. Жаңылай Болотбекова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.